Жумуштан өлө чарчадым. Бирөө менен мындай от души олтуруп алып, жан дүйнөнү ачып, сырдашып сүйлөшүш керек болду. Эгерде сиз да чарчаган болсоңуз жумуштан, анда биз менен чогуу жүрүңүз, жан дүйнөнү ачып сырдашабыз, сүйлөшөбүз. Жалпыңыздарга салам, Ырысбек Жошасын YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, YouTube желесинен жолугушуп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бул биздин экинчи чыгарылышыбыз. Экинчи чыгарылышыбыздын коногу Тазим Үмөталы. Саламатсызбы? Саламатчы. Кандайсыз? Тандырга бышканандай. Тандырга бышканандай кече Закирте показда эле айттыңыз. Кайра эле мага айтыңыз. Эми тандырга бышканандай болуп атсам айтам да. Сон, негизи баягы Тазим Үмөталы деп тааныштыргандын себеби мен сизди актриса катары билем. Анан сиз жөнүндө бир аз маалымат топтоюн деп маектериңизге кирип карасам, ырчы катары да билип калдым. Анан бийчи катары да билем. Жакынкы арада могу тасмаларда өзүңүздү иштеп келип атасыз, кастинг директору катары. Дагы кандай? Неме тамакты жакшы жасайм деп элештим. Тамак жакшы жасайт. Тамак жакшы жасайм, суда сүзөм деп эле. Кирди ооба, кирди ар бир эле кыз жууганды билиш керек го. Бул мындай маек эмес, меники мунун серьезный маек. Закирте показда негизи дайыма Тазимага тамашалашып жүрөм. Бүгүн бир серьезный сүйлөшө десем такыр окшошпой жатат. Башы ушундай башталды мейли. Бирок акырын-акырындан чукулганга аракет кылабыз. Тазиманын мага жаккан жери эл эмне дейт деген нерсе сенде такыр жашабагандай сезиле берет мага. Сезилбей эле, негизи эле ошондойсуң. ооба. Эми менин апакем өзү 8 тууган. Баардыгы ушул чыгармачылыкта жүргөн адамдар. Эми азыр жүрбөсө дагы, баягы эреки биз кичинекей кезибизден бери, мисалы үчүн бирөө филармонияда хордордогон деген сыяктуу, бирөө гитара черткен, бирөө комуз ойногон, керек болсо ошол жездем дагы контрабаста ойногон киши болгон да, өзүнүн убагындачы. Анан чыгармачылыкта жүргөн адам чыгармачылыктагы адамдарды негизи жакшы түшүнөт го. Азыркы учурда апакем театрда иштейт, музыка, звукорежиссер болуп иштейт, музыка тарапта. Анан мага эң маанилүүсү бул ата-энемдин ою да. Ата-энеңиздин ою менен бөлүшөсүз. Ата-энем мен канчада каяка басам, канчада эмне тамак ичем, ким менен жолугам, ар бир кадамымды карап, ар бир кадамымды мындай көрүп, анан макулдашып турган адамдар да. Ошон үчүн эң негизгиси менин апамдын көңүлү да. Бул жашоодочу эми эмнеге дегенде мен жалгыз кызмын. Менин бир тууган эжем да жок, байкем да жок дегенде, анан апамдын көңүлү ток болсо, башка адамдардын көңүлү мен үчүн эми бул башка адамдардын көңүлүнө караганга убакыт деле жок да. Мындайча айткандачы. Ошондуктан менин апакем макул болду, кылабыз, макул болгон жок, демек кылбайбыз деген сөз да. Сиз сырттан бизге өзүңүз билгениңизди кылып жүргөн кишидей көрүнгөнүңүз менен сөзсүз түрдө чектөө бар апаңыз менен. Чектөө өтө катуу бизде, өтө катуу. Өтө сон. Мага жакты. Чындыгында баягы бизде ошондой эл эмне дейт, кошуна эмне дейт, тиги эмне дейт. Эң башкысы ата-энең билсе, анан сен өзүң түзүп жүрсөң болду. Ошол эле жетиштүү. Эми Кудай карап тургандан кийин, Кудай карап турат, апакемдин көңүлү ток, андан башка мага эч нерсенин эле кереги жок, мындайча айтканда. Анан мен сиздин маектериңизди интернеттен карасам өтө көп эмес экен. Ооба. Бирок баардык маектериңиз көрүүчүсү көп экен. Бир маегиңиз миллионго жетейин деп калыптыр, 4 жыл мурдагысы. 1 жыл мурда бергениңиз, Эмирбайге бергениңиз. Ал дагы 400 миңге жакын. Ооба. Анан Икрам байке менен бергениңиз, ал дагы аябай көрүүчүсү көп. Маекти өзүңүз аз бересизби же бизге окшогон журналисттердин катачылыгы болуп такыр көңүл бурбай жатасызбы? Жок, эми көңүл жактан Кудайга шүгүр. Сиз айткандай, ооба. Күйөрмандарга дагы шүгүр, тааныш достор, баягы жаныбызда жүргөн сиздей болгон журналисттер дагы бар, баары менен жакшы мамиледебиз. Анан мен негизи тандайм деп да айта албайм.
баш тарткандын себеби болуп калат бир учурда. Же болбосо маанайы туура эмес болуп калат, же болбосо бир тасмага кирип кетип 1 айлап, 2 айлап иштеп жаткан учур болуп калат. Кээде мындай, мен өзүм реалист адаммын да. Карайм, анан ойлойм, атам жөнүндө маек бердим. Чыгармачылыгым тууралуу маектер бар. Анан мынтип жылдарын карайм, ортодо канча жыл, 1-2 жыл болду. Демек, өзүңүз карап турасыз ошолорду. Демек, жетет ошол нерсе депчи. Анан өтө эле элдин алдында тажатма болгонду да жактырбайм. Өзүм баягы актриса болсом дагы, башка бирөөнүн интервьюларын дагы тандап көрөм. Анан ким өтө эле көп интервью берип атат, ким азыраак берип атат, ошондо мындай талдап карайм да. Анан өтө күйөрмандардын көз карашы боюнча өтө да көп болгондо, тажатма болгонду да жактырбайм. Туура. Өзүңүз айткандай баягы сусатып чыгып турган жакшы. Бүгүн анда мындай кылайлы. Бүгүн чыгармачылыгыңыз жөнүндө анан жашоо туурасында мейлиңиз. Бир маегиңизде айтканыңыз бар экен, мага ошол аябай жакты. Мен бул жакта бир актердун же актрисанын фанаты болуп окууга тапшырган жокмун. Мен болгону өзүмдүн талантымды көрсөтөйүн деп окууга тапшырдым. Анткени кээ бир ушундай таланттуу жаштарды айтып коет го, сен аябай таланттуусуң, бирок ушул жактан бир аз окуп билим алсаң депчи, дагы өсөсүң депчи. Окууга тапшырганда ошондой максатта тапшыргансыз. Өзүңүздүн талантыңызды көрсөтүү максатында. Ичиңизде бар таланттарыңызды кайра өстүрүү максатында. Мен азыр байкаганым боюнча эже мен актриса болгум келет, эже мен кинодо ойногум келет дегендердин себеби мен көчөдө баратканда мени көрүп тааныса деп каалашат. Бул туура эмес нерсе да. Мен тапшырып атканда мен ичимде талантым бар, ошону өстүрөм деп барган эмесмин. Мен ушуга кызыгам, менде андайчы мындай таанымал болгум келет, анан мени эл көрүп тааныса экен деген ой азыр келди да. Мындай элдер тааныйт го көчөдө тааныганда. Бул сонун нерсе турбайбы? Мисалы үчүн кара апалар бата берет, кээ бир сен сыйлаган адамдар сага комплимент айтат, анан ошондо бул сонун нерсе экен деп, ошол нерсе мага азыр жетти да. Мен тапшырып аткан кезде мен актёрдук чеберчилик талантым бар экенин деле билген эмесмин. Менин оюм боюнча мен ушул жакка кирип мен актер болгонду үйрөнөм деп баргам да. Тескерисинче кандай болду экен, кантип окутат болду экен, актер болуш үчүн деги эле эмне керек, актердун фундаменти кантип куюлуш керек деп мен ошол эме менен баргам. Бирок биз баягы кичинекей кезибизде жайлоого көп чыгып, мал багып, баягы эметип калдык да. Жанында жүрүп, тайэжемдердин, эжемдердин. Мал багып калдыңызбы? Мал байкемдер багат, биз кымыз сатабыз. Апейс айтасыз да, мен Сусамырда туруп кымызды өлө сатчумун да. Актердук чеберчиликке салып туруп сатчумун да. Аны уктум, орус тилинде көбүрөөк билгендигиңиз. Ооба, клиенттерди тартып алчумун да. Мындай казактар өтүп калат, орустар өтүп калат, анан тигилер жаныбыздагы соседтер көп билбейт да. Анан мен өзүм орус мектепти аяктагандыктан орусча сүйлөп, здравствуйте, у нас кымыз, да, курут вот столько стоит, а вот это вот столько десем, да деп. Баары бир ар бир адам өзүнүн тилинде сүйлөгөн адамга тартылат да. Анан акырын деп клиенттерди тартып алчумун да. Анан каар жаганда, жамгыр жаганда мен аябай кийинтип коюшат да, кичинекейсиң да кийинтип коюшат. Анан тайэжем ошондо айтчу, сен таланттуу турбайсыңбы деп ушинтип калышчу да, атаңды тартып деп. Сен точно эле атаңдай болосуң деп калса деле, мен аны мындай аябай серьезно кабыл алчу эмес экенмин да, мындай таланттуу, мындай мимо пролетала да. Кемпир болуп чыкчысың дейт, ойноп дейт. Анан жанагы министрдин кызы махабатындагы атырбактарды кыздарга үйрөтүп, мен монтип сүйлөйсүң, мен монтип жооп берем сага деп. Анан эсимде да, тур деп ыйлап, тайэжемди ыйлап, сен чогултуп берем дебедиң беле элдерди деп. Ошол жакта 10 боз үйдүн бүт ууларын чогултуп, 10 сомдон чогултуп, 20 сомдон чогултуп, анан ошол атырбактарды ойнотчубуз да. Жеке өзүңүздүн концертиңиз бар. Ооба, мен ошондон рахат алам. Алардын саткан акчасын да кошуп кайтарып алып коебуз. Мына бизнес сон. Анан мен сиздин видеоңузду Instagram баракчама жүктөгөндө бир нерсени байкадым да. Сизде такыр эме хейт деген нерсе жок экен. Ооба. Качан келет могу комментарий жазып, могу кыз тажатты го деген комментарийди күтөм. Көрүүчү жакшы эле топтоду, бирок хейт деген нерсе жок экен. Өзүңүздүн жүрүм турумуңуз менин көзүм боюнча өлө эле баягындай хейттерди жаратып, мындай хайп кармаган кыздар сыяктуу көрүнөсүз. Бирок андай такыр андай жок экен. Өзүңүздө да ошондойбу? Эме бул нерсе мага өзүмө байкалды. Бир жыл, 1,5 жыл болуп калды да. Мен ойлойм да, жанагындай этномедиага деле мен интервью берип атам, мисалы үчүн. Анан журналисттер, мисалы үчүн, келиңиз мондай кылабыз десе, мен такыр каршылык көрсөтпөйм. Анткени биз актербуз. Актерлор деген биринчиден уялбаш керек деп коет. Анан экинчиден баягы жанагы айткандай эле өзүм билем кандай экенин.
Анан жана чыкты го мен тамеки чегем деген. Ошол жакта эми кичине хейт бар, кичине ич таарлар, кичине көрө албастар. Ой бул кыз 46-дай көрүнөт экен, анан 56-дай деп, алардын ою боюнча ушинтип бул кызды мен чүнчүтөм деп ойлошот экен. А мен андай комментарийлерге чүнчүбөйм да, кечирип койгула. Мани да бербейсиз. Мынтип эле мен көп учур болду. Ошондой комментарийлерди окуп аябай күлгөнүм бир 2-3 жолу болду да. Анан бир 2-3 киши бар, бир 50дөн ашкан, 60тан ашкан, ушундай мындай жашоосу кызыксыз адам экен, ошол комментарийинен билинип турат да. Ошол үчөнө бир могу 5 манжанын бирөөсүн көрсөткөн бир 3-4 катталуучу болду. Өзүңүздүн эле Өзүмдүн атыман мен жооп бердим. Ал адамдар мен ошол адамдарга жооп бергениме сүйүнсүн да. Мага жакшы жазгандарга да кээде жооп берем деп атып болуп калат го, бир убакыт болбой же телефонум өчүп калат. Меники эми график гибкий, өзүңүз билесиз. Анан ошону жүрүп ошо 3-4 адамга ошону жооп бердим. Еще үчөө тең жаман жазгандар. Бүт 50дөн ашкан, бир 60ка жакындап чукулдап калган эркек кишилер, анан айымдар да. Эркек кишилер. Эркек кишилер дагы бар. Көбүнчөсү, между прочим, эркектер жазат. Таң калыштуу. Таң каласыз. Чын айтсам, мен сиздин өзүңүздү ушундай болжолдойт экенмин. Ошон үчүн бүгүн сизди маекке чакырганымдын себеби да ошол болду. Бир тарабыңыздан анчайын сырттан аябай мырзалардай көрүнөсүз да. Тарс, бол, кылгыла, тургула депчи. Мына мүнөздө ким алат болду экен депчи. Бир тарабыңыздан аябай назик кызсыз да. Аны эми сөзсүз түрдө бизге көрсөтпөйсүз, билгендер болсо керек. Билгендер көп эле. Мен сүйүнсөм да ыйлайм, кубансам да ыйлайм. Кары апа келип мени эркелетип койсо да ыйлайм. Бул нерсени көргөн адамдар гана дебесе, көрө электер, эми силерге мен ушундаймын деп айткым да келбейт. Ал күн келер. Сиз бир күнү бир тасмада менен иштеп калышыңыз мүмкүн, көрөсүз. Же болбосо дагы бир отурушта отуруп калып көрүшүңүз мүмкүн да, бир кубануу үстүндө дагы ыйлайм, ушундайм да. Анан кары апа менин ушундай бир сезимтал жагым бар, базарлардан өтүп баратып, же соода борборуна кирип жүрүп калганда кары апалар сумка көтөрүп баратса, аябай ичим ачышат да. Мен ошондон ойлойм да. Ушул атанын, ушундай сонун апанын бир дагы ушул баласы ушул сумкасын көтөрүп койбойбу деп мен ичим ачыйт да. Эмнеге дегенде, ушундай кары тайэнеге, таятага жетпей аткан мына мисалы мен бар. Мисалы үчүн азыр мен эмнеге Үмөталы Тайзиммин? Потому что Назарбек таятам болгон, Үмөталиев Назарбек болгон да. Анан мен ошол таятам менин сахнага чыкканымды, менин тасмада ойногонду көрбөй калды. Мен ошол таятамдын эмесин, чоң атасынын фамилиясын чыгаргым келет да. Мени элдин баары эле баягы Осмонова Тайзим катары, Майрамбек Осмоновдун кызы деп таанышат. Фамилиям өзүмдүк Осмонов экенин билишет, Осмонова экенимди билишет. Анан Үмөталы деп ошол чыгаргым келет да. Мени таятам көрбөсө дагы, ошол таятамдын өзүнүн фамилиясы чыксын дейм да. Ошондой кары адамдарды көргөндө мен сөзсүз түрдө көзүмө жаш алам. Ал жакты жанымда жүргөн курбуларым, мен өзүм окуучуларым билет. Алар мага бир штук мындай жвачка алып келип берсе да, мен мынтип кубангандан көзүмө жаш айланат да. Тайниңиздин колунда өскөнсүз? Жок. Тайнем мен бул дүйнөгө келе элек деле көз жумган. Таятам болсо, мен чоңоюп, ошол тилим чыгып, сүйлөп, ушинтип калгыча таятам жашады дагы, анан 94 жашында көз жумду. 94 жашында. Демек, муну айтайын деген себеби баягы адамдын ушу балалык кезинен калыптанат экен да. Чоң ата, чоң апанын колунда өскөн балдар ушундай баягындай баары бир уялчаак, тартиптүү, кой деген нерселер сөзсүз түрдө болот экен. Ошолордун тарбиясын алып калдыңыз да? Мен таятамдын тарбиясын алган жокмун, бирок жанагы эме деп коет го, апам көп айтат да, адамдын дээринде болуш керек деп, угуп калсаңыз керек сиз деле. Биздин дээрибизде ушундай. Менин мына ачык түрдө чын айта алам, менин байкемдер дагы, эжемдер дагы чеккенге, ичкенге жок адамдар. Биздин тукум ушундай деп апам айтып калат да. Биздин тукумда эле ошол негизи эле мындай уялчактык, тартынчактык, баягы мен сүйлөгөн жагыман атамдай баягы тарс тамай айтып салганым болгону болбосо, улууну сыйлаганды, кичүүнү узаттаганды, мисалы үчүн керек болсо өзүмдүн окуучуларыма дагы сый мамиле кылып койсом, апи Тайзим эже, биз сизди мындай деп ойлогон эмеспиз деп ушинтип калышат да. Биздин дээрибизде бар нерсе да булчу. Мындай улууну көргөндө кичине тартынып, бирөө мынтип жакшы сүйлөп калса, жөн эле калып калбастан батасын алганга шашам менчи, мисалы үчүн. Бизде азыркы күнгө чейин деле апам айтып калат да. Кандай артист болбо, кандай укмуш болбо, өзүңдүн ордуңду бил. Ар бир жерге барганда атаңдын дагы, менин дагы
бетимди жер каратпагандай болду деп көп айтат да. Кулакка бул нерсе куюлуп калган, биз негизи эме куйма кулакпыз да. Ал Майрамбек Осмоновдо бар. Ооба, атамда бар. Пародия туурайсызбы сиз аны? Мен аябай туурайм негизичи. Бирок ал мындай илхом келгенде эле чыгат да, мындай жөн эле чыга бербейт негизи. Анан баягы театрга келдиңиз. Актер, актрисалык эмне экенин көрөйүн дедиңиз. Эмнени көрдүңүз? Эмнени үйрөндүңүз? Өтө көп нерсени үйрөндүм. Чыгармачылыкта өзгөчө ушул актердук чеберчиликте адамгерчиликти биринчи үйрөтөт. Эң биринчи адамгерчилик болбосо адамда, бул чөйрөдө ал адам жашай албайт. Бул чөйрөгө батпайт ал адам. Ошол эң биринчи ошол үйрөтүлдү. Анан актер өзүнүн үстүнөн улам иштеш керек деген сөздүн да мааниси терең. Бул актер катары эмес, адам катары дагы өзүңдүн кылыктарыңды, жоруктарыңды улам талдап карап турасың да. Кайсыл жерден мен туура эмес кылдым, кайсыл жерден мен туура кылдым деп, бул тасма ичинде дагы, тасма сыртында дагы, өзүңдүн өмүрүңдү дагы, бир адамга кылган мамилеңди дагы мынтип апей, могул жерди мен монтуп койдум деп туруп эле. Ушунчалык мугалимдерибиз жакшы болгон экен, Эркин Эгембердиев мастерим болот. Эң биринчи эле ошол агай оюма келет да. Мен агайымды уят кылып койдум окшойт деп. Эмнегедир мындай агайым мынтип сырттан мынтип карап тургандай сезилет да. Бул жактан апам карап турса, бул жактан агайым карап тургандай боло берет да. Анан кыргыз драмда биз окуганда Тилек Жумагазиев агайыбыз директор болгон да. Ал адамда укса, уят деп мындай. Эми анчалык уят иш кылган жокпуз, Кудай сактасын, бирок чыгармачылык үстүндө деле бир актер менен урушуп кетсең, же бирөө менен кагышып кетсең, барып кечирим сурайсың. Улуу болсун, кичүү болсун, мейли көңүлүн кайра алышың керек деген нерселер да. Ошонун баардыгы биринчи. Негизи кураторуңуздар Эркин Эгембердиев болгон. Мен билишим боюнча Эркин Эгембердиевдин студенттери аябай мыкты чыкты. Кубаныч Баркалбасов, Саламат Калыбеков, алар баары менин группалаштарым. Жыргал Талантбеков, Бакас, өзүнүн аты Нурлан. Өзүнүн аты Нурлан. Азыр жакында эле биринчи чыгарылышты маек алдык. Арсен Максатбеков. Бардыгыңыздар эле чындыгында. Бул чындыгында баягы мугалимден дагы бир аз эмес, аябай эле көп. бар. Аябай чоң салымы бар агайдын. Кандай кылып сиздерди ушинтип тарбиялап койду? Агай, билесиздерби, эң бизге жакканы анан агай өзүнө мындай магнит болуп тартып алган нерсеси, жумасына 3 жолу актердук чеберчилик өтсө, калган 3 күнүн отургузуп алып, жеке жашообузду сурачу. Ким менен сүйлөшүп атасың, ким менен сүйлөшүш керек, ким менен сүйлөшпөш керек, ким менен кандай сүйлөшүш керек, өзүнүн үй бүлөсүндө дагы болгон окуяларды айтып бизге баягы жакшы сабак болсун депчи. Мен деген жубайыма мындай мамиле кылам, мисалы үчүн ал мага мындай мамиле кылат деп, биздин жеке жашообуздагы нерселерди аябай сурап, анан туура эмес жерин ошол жерден эң жакшысы урушчу дагы эмес, какчу дагы эмес. Негизи бала менен эненин ортосунда деле ушундай мамиле болуш керек экен деп дагы сабак алдык да бизчи. Бир эле мугалим менен окуучу эмес, бала дагы эне менен да ушундай болуш керек экен. Ушинтип айтылат го көп жерде, мисалы үчүн эне канчалык баланы урушуп, чаап ушинтсе күчөйт деп коет го. Канчалык алдаса, сыласа, анан биз значит ушунча керек экен деп биз ошентип чоңойдук агай мененчи. Агай бизди бир каккан жок, бир урган жок, бир тепкен жок, бир соткон жок да, мисалы үчүн. Билесиңби деп акырын отургузуп туруп эле мындай мынтип тоголок кылып отургузуп сабак өтөт да. Анан укмуштуудай сонун сөздөрдү айтканда, мындай ойлонбогон адам ойлонот да. Сонун нерселерди айтчу. Анан экинчи жума кайра тескерчи 7 күн сабак өтөт. Наркы жума 1-2 күн атайын ушинтип сүйлөшүүгө убакыт алып коет. Анан ушинтип теория, практика болуп, анан теориянын ичинде адамга болгон мамиле, үй бүлөдө болгон мамиле, кыз жигит болгон мамиле деп акырын бизге ушинтип кулабызга мынтип куя берчү экен да. Ошонун баардыгы бизге азыр пайдасын тийгизип атат. Мөмөсүн берип атат. Мөмөсүн берип атат, ооба. Демек, Эркин агай сиздерди баягы жөн эле агайыңыздар эмес, сиздерди студент катары кабыл албай, бир туугандай кабыл алып. Атабыз биздин. Анан актрисалыкты бүттүңүз, эл укпасыңарга тартылдыңыз, дум дедиңиз, эл тааныды, көчөдөн тааный баштады. Ошол учурда сездиңизби жанагы сезимдерди? Жок, ал сонун турбайбы деген сезим акыркы бир 2-3 жылда келди. Анан бул тасманын эң сонун жери, ошол жерден дагы мен агайыма аябай ыраазы болгом да. Эмнеге дегенде, бул тасмада жана тыкы бар го мени сүйгөн. Ошону мен агайым ойномок негизи. Эркин агай ойномок негизи. Анан актриса ким болот деп эле бир күнү мен Жамал Сейдакматова эжекебиз менен Имаш Ажыкул менен Элек элек спектаклинде жүрөбүз. Султан Раев агай болупчу, Туңгуч театрында. Анан Сүйүн байке, Гүлшан Молдоева деген эжеке бар го. Алпарчу. Ошол эже менен Жамал эжеден интервью алам деп келип калды.
Анан келип калып эле Сүйүнбайкенин баягы сценарийи даяр да. Мынтип карап, анан мен аябай тентектим да, анда азыр да токтолуп калганым да. Имашты биртеп, ал мени көтөрүп сальташып, баягы сахнада эми эже бошогуча деп репетиция кылып аякта биздин спектакль башынан аяк бир 4-5 бийибиз бар. Кыска отрывок бийлерибиз бар болчу. Анан ошону репетиция кылып, ойноп ушинтатканда анан Сүйүнбайке көрүп туруп, жана Жамиляны ушул кызга беришим керек окшойт деп ойлонот. Анан кетет, баягы анан 2-3 күн өткөндөн кийин ошол кыз актриса мага киного тасмага керек деп калат. Анан Асель Чоткараева келини эжекебиздин. Анан тазим номериңди бере берейинби? Сүйүнбайке сурап атат тасмага деп калды. Анан конечно дедим да. Кантип бербейсиз да. Анан номерин берип Сүйүнбайке кастингге чакырды, барып анан бүттү сен ойнойсуң деп бекитишти. Бекиткенден кийин агайым ушунчалык өзүнүн ордун билет. Ушунчалык баягы тасма үчүн, анан роль үчүн деп тытынбаган адам да. Ошол сапатын бизге үйрөттү. Бизде андай роль талашып, анан бирөөдөн роль алып алалы деген такыр жок да, бизде агай ошондой. Анан эме дейт, мен тасмада өзүмдүн студентимди кантип сүйүп ойнойм, бул уят. Бул кадр ичинде дагы, процесс учурунда да бул туура эмес нерсе. Келгиле мен башка ролго секирейин, бул ролго башка адамды алалы деп, анан Өмүрбек Назаралиев Тыкы Байкени алышкан да. Анан кийин бул тасма тартылып бүттүбү же болбосо чыктыбы, мен ошондо уктум да ушул окуянычы. Ошентип агай өзүнүн студенти менен өзүнүн ортосундагы баягы субординация, орусча айтмакчы, субординацияны сактап, ошол ролунан баш тарткан да. Ошондо мен чыныгы агай мына ушундай болуш керек. Азыр такыр жанталашпайсыз. Мону мен ойношум керек эле. Мен анте турган болсом толтура чыкмаксыз. Аябай эле көп тасмаларда жүрсөм керек деп ойлойм. Азыр андай эмес да. Негизи баягы ар бир эле адам, мен деле ошентип кое алдым негизи. Мени эл тааныса, анан чыксам эле Ырысбек деп мени менен сүрөткө түшсө деп. Неге сизде андай ой болбоду? Неге андай атактуулук деген? Ошол суроого мен азыр кантип жооп берем билбейм. Эмнеге дегенде бул нерсени ойлонбоп турмун. Мага атактуулук аябай жагып атат. Орусча айтмакчы, я в восторге деп да айта албайм. Атактуулуктун да өзүнүн бир орду бар да. Мисалы үчүн, мен өзүм ачык адам болгондуктан, мисалы үчүн мен сизди көчөдөн таанып калсам, байке сиз баягы алып баруучусузбу деп эле сүйлөшөм. Бизде ар кандай адамдар бар да. Мисалы үчүн азыр деле сиздерге келатып такси күтүп турам. Эки кыз өтүп баратып, бирөөсү таанып калды, экинчиси ой нет это не она деп атат. Эми ачык эле угулуп атат магачы. Чынын айтканда жагымсыз. Жакпайт. Жаш кыз 16-17 жаштагысы ашып кетсе. Мен 16-17 жашта кезимдечи, билгиңиз келсе, айта турганымды айтып, каалаганымды алып, каалаган эже менен учурашып, каалаган киши менен сүйлөшпөй, мисалы үчүн да мындай жаштыктын кези бул өзү жеңилдик го негизи. Анан экөө туруп алып деп сизге угузуп сүйлөшөт. Мага угузуп атат. Анан бирөөсү сейчас я на неё посмотрю деп анан мынтип басып, биягыман келди да. Анан деп атат, а мне неприятно, например. Андан көрө келип сурап койсо. Андан көрө эже кандайсыз, сиз актриса болосузбу? Мен сизди тааныйм, сүрөткө чыгып алалычы десе, мен кучактап туруп сүрөткө чыгам да, мисалы үчүн. Мага жагат ошентип. Нерсе жакшы. Демек баягы көрөрмандар дагы ар түрдүү болот. Ооба. Анан актрисалыктан кийин эмне болуп, могу бий тарапка өтүп кеттиңиз, бий үйрөткөн тарабына? Бийге ошол эң биринчи эле агайымдан талчок алдым. Андан сырткары стористерге салып калам да. Тарыхчыларыма бийлегенди салып калам, же болбосо бир тойдо жүргөн салып калам. Анан бир эки кыз жазып калды. Эже бий группа ачпайсызбы дегенден мага ой келди. Анан апаман сурасам, ооба сен деген канча бардың, мисалы үчүн сен билесиң, түп тамырын билесиң, эми хореографияны окубасам дагы өзүм бийчи болуп жүргөндүктөн кыймыл аракеттерди кантип үйрөтүш керек, мисалы үчүн кантип кол көтөргөндө каяка ийилесиң дегендерди билесиң, эми таптакыр эми нөл эмессиң. Көрүп көр, ага да барып көр, муну да кылып көр деп. Анан баягы апам дагы духтан берди. Анан чын эле дедим. Мисалы үчүн актерлук чеберчиликтен сырткары жөн эле жүрө беремби? Анан каалоочулар болуп атса, эже сиз окутсаңыз барып көрөт элек, сизди биринчиден көргүбүз келет, анан сиз менен жаныңызда бийлегибиз келет деп калды. Анан ошентип группа ачылды. Жанымда Данияр деген досум бар болчу, жакын арада көз жумду. Ооруп калды да, катуу ооруп анан өтүп кетти да. Арты кайрылуу болсун. Анан ошол досум менен кеңештим. Ал диплому бар хореограф, ал бийди укмуш коет. Анан айтсам, досум жакшы болот эле,
экөөбүз чогуу иштесек, анан сен да чыгармачылыкта актерлор досторуң көп, анын шоу бизнесте да аябай достору көп болчу. Өзү аябай жакшы адам болчу да. Эми ал көзү барда деле бетине деле айтчумун бул нерсеничи. Өтө жакшы адам болчу да. Анан экөөбүздүн тең досторубуз көп. Бирөөгө жардам берип үй коебуз, бирөөдөн акча алып, ошентип акырындан жумуш кылып, жумуш кылабыз деп баштадык. Жакында эле тарашыңызда көрүп калдым. Актер актрисаларды Ооба. чыгарып Ооба. атасыз. Ал дагы каалоочулардын артынан. Буюрса акырындан Өздөрү суранып атышат, э? Негизи мен мынтип айтчумун да. Могу жаш балдар, могу жаш кыздар кантип сабак өтөт, кантип уялбай сабак өтөт дечимин да. Мен негизи ошол нерсени туура көрбөйм. Анан мен азыркы учурдагы топтоп аткандын себеби театралдык окуу жайга тапшыруу аракети. Ошону эле үйрөтө алам деп мен ачык айтып эле эми башкасын үйрөтсөм болот, бирок баягы мугалим актердук чеберчиликтен сабак толук кандуу бере алат, диплом берет деген мугалим эмесмин да мен. Ошондуктан бул чоң жоопкерчилик. Өтө сон. Көп айтып калышат да, кантип 4 жыл, 5 жыл окуп жүргөн нерсени 3 айдын ичинде, 2 айдын ичинде кантип үйрөтүп коюшат булар? Кандай депчи? Сиз демек ошол окуу жайга эле даярдайсыз? Окуу жайга өтө турган монологун даярдап, тамсилин даярдап, анан ошол монологду айтып атканда өзүнүн баягы сахнадан кандай алып туруусу керек, алып жүрүүсү керек, ошону гана үйрөтөбүз. Анын ичинде речь дагы бар. Речьтен өзүмдүн курбу кызым бар. Курбу кызым эжем мугалим, өзү речьтен сабак берет. Көп чоң мугалимдердин өзү ассистенти болуп иштеп жүрөт. Ошол эжемди алдым. Эми актерго сүйлөө деле бул өтө маанилүү да. Анан андан сырткары анан бийге да киришет. Дене, Эки тарапты бир алып кетип. тил, анан Өзүңүз кастинг директорсуз, эгер балким тасмаларда эпизоддорду Ал сөзсүз. роль жаратып калыш мүмкүн. ал сөзсүз. Эпизоддорго, массовкаларга. Ошого келеличи, эмне болуп кастинг директор болдуңуз? Не түрттү сизди? Кастинг директор болгонумдун себеби эң негизгиси баягы адам менен сүйлөшүүнү билген адам. Бул жакшы эле нерсе да, ошол нерсе эле жардам берет экен. Мен ошону билдим, ошону үйрөндүм. Жалбыз сериалынын 3-сезонун билесиз да. Ошого өзүм баягы ойноп, курсагым мындай 9 айлык, баягы каарманым Назира 9 айлык, анан кастинг директор керек деп атканда эле мен негизичи көп иш кылганды жакшы көрөм. Мен мындай отурганды жаман көрөм. Өзүңүз билсеңиз керек, эми көптөн бери эле таанышпызбы? Тазимага 70 ыраздык кылат. Анан мынтип калдым менчи. Мен кастинг болоюнчу дедим. Жалбыз сериалынын режиссерүнө айтсам. Өзүңүз? Ооба, мынтип карап, а ты успеешь деди да. Ринат деген байке, режиссер, анан я успею дедим. Билип атам да, что кыйналам, билип атам, тердейм, кургайм, курсак улам, тагабыз, улам алабыз. Өзүмдүн каарманым тиге болсо, каарманым өтө оор каарман да негизи. Анан ойлодум да, ойлодум. Мейли кыйналсам кыйналайын, бирок локация бир да. Бир жака барып келбей, ичинде курсагым тагып алып деле иштеп жүрө берем, актерлорума чалып, чакырган чакырып, кетирген кетирип, узатып жүрө берем деп анан мойнума алдым. Жоопкерчиликти алып, анан Ринат байке 1-2 сезондагы даяр актерлор бар, анан кошо тургандар бир 5-6 эле болчу. Жаңы 5-6 адам кошулмак. Кошом дедим, баардык актерлорду билем, баардыгы менен Кудайга шүгүр мамилем жакшы. Чакырам. Сиз каалаганыңызды таап берем, кыскасы иштейм деп эле анан ошол жалбызга кирип кеттим кастингке. Анан иштеп көрсөм, сонун эле иш экен, мындай. Кээ бирлер уялат го, админ болуп иштегенден, кастинг же болбосо чай ташыгандан уялат го. Мисалы, крафт болуу бул эң жумуштун, тасмадагы эң сонун жумушу деп айта алам. Эмнеге дегенде, улуу актерлорго өз колуң менен тамак, чай берип аткан сонун эле нерсе да. Ошентип анан кастингке кирип кеттик. Кастинг директор дегенде негизи баягындай ошол каармандарды ылайыктап табышыңыз керек да. Кечээ акыркы тасмаңызды көрдүм, состо аябай сонун табыз актер актрисаларды. Сизге жакты демек. Мага жакты. Карасам катталуучуңуз да бар. Сиздин баягы көрөрмандарыңыз көп. Азыр ушундай болуп калбадыбы? Бир бизнес баштай койсо болот. Ооба. Бирок эмне үчүн баштабайсыз ошону? Мен бирөөгө таянып иш кылганды жаман көрөм. Мисалы үчүн мен азыр, ооба, туура айтасыз. Гүл саткан дүкөн деле ачсам болот, мисалы косметика саткан деле дүкөн ачсам болот, бирок менин көрөрмандарым бар, анан алар мени көрүш үчүн келип алат деген бул туура эмес нерсе, менимче. Кандай дейсиз өзүңүз? Мен туура эмес деп ойлойм. Мисалы, ар бир бизнесте адамдын эмгеги болмоюн эч качан пайдасын көрбөйт да. Иштеген жерде чындап эле маңдайыңан тер куюлса гана анан Кудай берет да сагачы. Ошон үчүн мен жүгүрүп иштеп, өз колум менен, өз бутум менен ошол тытынып иштеп, мейли уйкудан кал, мейли ачка кал, бирок тытынып ошол өз эмгегиң менен тапкан акчаны негизи эле туура деп эсептейм. Эми
жашооңузга келеличи, жеке жашооңузга. Мен сизди театрда ошол студент кезиңизде көрүп калгам. Биринчи курсуңузда экен, же биринчи курсуңузда экен. Могу Майрамбек Осмоновдун кызы экен, могу Майрамбек Осмоновдун кызы экен депчи. Эл качан кабыл алды Майрамбек Осмоновдун кызы деп таанып? Байкасаңыз, Instagram баракчам болсун, мейли YouTube болсун, мейли WhatsApp болсун, мен апамды да, атамды да көп көрсөтпөгөн адаммын негизи. Баягы аябай эле ичим жылып кетип, байкем балдарын кээде чыгарып калам. Болбосо көп чыгарбайм. Негизи чыгармачылыкка үй бүлөнүн аралашканы туура эмес. Анткени азыр өзгөчө азыркы заманда жаман көз, жаман сөз деген өтө көп. Керек болсо жакшы көз артуудан дагы адамдар ооруйт да, мисалы үчүн. Азыр жамандан эмес, жакшы көздөн дагы адамдар ооруп жатып калгандар бар. Анан апамды дагы көп көрсөтпөйм, апам өзү дагы каалабайт. Апам дагы мындай кээ бир эжелер бар го, жагат го. Көрсөт балам мени депчи, мисалы мен апам андай эмес. Мен апам мындай андайыңды жөн эле кой, балам, өзүңдүн ишиңди өзүң кыл деп коет да. Анан ошентип көпкө чейин апамды көрсөтпөй, атамды көрсөтпөй жүрдүм. Мен деле бышышым керек да. Ал ата эне деген оюнчук эмес да, чыгарып эле коюп, анан мына ата апам деп койгондойчу. Жүрдүм, көпкө чейин жүрдүм. Качан айтсам экен, атам экен, качан чыгарсам экен деп. Эми баягы бирин серин адамдар билчү, бирок жалпы кыргыз эли билчү эмес да. Анан Эмир Арыстанбек байкем экөөбүз, Тазимка, Жубайы Кыргыз-Драмда окуган да бизде. Өзү деле Жубайы деле. Анан Тазимка кандай дейсиң, атаң жөнүндө айтасыңбы деп, мен сенен уруксат сурайын дегем деп. Мен ошондо ыраазы болгом да, баягы чакырып туруп эле анан күтүлбөгөн жерден бербеген суроо да алчы. Кадимкидей болобу, кандай дейсиң, даярсыңбы дегенде айттым. Эми тасмада тартылып жүргөнүм ушунча жыл болуптур, эми айтыш керек го. Эми атам жаман адам эмес, мисалы. Эмнеге айтпаска деп, анан Эмир байке келиңиз анда эксклюзив кылалы анда деп, анан жолугуп ошол интервью бергенден улам, анан апе, ошо дейм да, бул эмне эле мынтип сүйлөйт деп анан башталды да. Ошо дейм да, үнү окшош, ошо сенин оозуң дагы окшош, анан көздөрүң окшош десе бирөө атасына окшошпойт, апасына окшойт да, анан ошондон башталды да. Ажы-кыжы башталды ошондо. Майрамбек байке менен мамилеңиз барбы азыр? Азыркы учурда мамилебиз баягы кандай десем, сүйлөшүп чалышып турбайбыз азыркы учурда. Бирок көрүшкөн жерден ата кыз кадимкидей. Мен азыр баягы ушунчалык мен өзүм тууганчыл адаммын дээримде, апам айткандай эле. Өзүм негизи эле адам баласына өзүм мындай сүйлөшүүгө, мамилеге жакын адаммын да. Анан азыр отуруп ойлонуп калам да. Эми мейли атам менен жашаган жокмун кичинекей кезимден бери. Баягы эс тапканда атамды тааныбай калдым. Ага чейин баягы билип жүрсөм дагы деп, анан отуруп ойлоп калам да. Ушинтип эле бир күнү Майрамбек Осмонов ушинтиптир же мынтиптир деп бир чыгып калсачы деп туруп анан ыйлаган күннөрүм болгон, ишенесизби? Бир үйдө чоңой болсом дагы, чогуу баягы жанында кучакташып ата бала болуп бир төшөктө уктабасам дагы, мындай ушунчалык ошол адамга болгон мээримим бар да. Анан көргөн жерден кадимкидей кызым, кадимкидей ата болуп, бирок баягы чалыша албаганыбыздын дагы бир чоң себептери бар. Эми бул жашоодо баары эле акылдуу боло бербейт экен да. Бирөөсү кем акылдуу болот экен, бирөөсү акылдуу болот экен деген сыяктуу өзүңүз түшүнсөңүз керек. Көрүүчүлөр да түшүндү болуш керек. Түшүнсүн. Түшүнө турган деле мезгили келди. Анан мен атамды өтө катуу сыйлайм. Ал атам болбосо мен кайдан деген эле суроо да. Ошондуктан апам дагы атамды эч качан жамандабаган адам. Такыр жамандаган эмес. Атаң ушундай киши. Атаң ушундай мамиле кылчу. Атаң ушундай. Ал кандай болбосун, ал сенин атаң деп чоңойтты да. Анан мындай телевизордон атам чыкса, атаң чыкты деп, кара деп. Мынтип мага баягы атама болгон сүйүүмдү мынтип улам мынтип күчөйтүп турган. Кашыктап куюп турат да. Анан мейли алар өздөрү чоң адамдар. Балким учурунда таарынышып кеткендир, балким учурунда экөө урушуп кеткендир. Ал жеке экөөнө тиешелүү да. Ал эми менин атам болгондуктан мен сыймыктанам. Майрамбек Осмоновдун кызысыңбы деген эле суроо бул чоң бакыт деп эсептейм. Жеке өзүм. Албетте. Апаңыз туурасында да айтып береличи. Актриса. Актриса эмес, музыка режиссер. Музыка режиссер. Ошол жактан сабак берет, ошол тармакта жүрөт. Сабак бербейт, өзү музыка коет. Кыргыз драма театрынын ичинде Төлгө деген Глейген спектакльде ошо апакем коет.
Чоң спектакльдерде пультта жана отуруп. дрын деген музыкалардын баарын Пульт аркылуу апасы апакем коет. коет. Негизи звукорежиссер айымдар негизи аз болсо керек, э? Айымдар жок, жалаң мырзалардын арасында иштейт. Анан мындай бетке айтканданча коркпойсузбу? Мындай тарс турс айтып кээ бирлер тарынтып алып, сизге капа болуп алар тарынган айтпай коюп жүргөн учурлар болгонбу ушундай? Менин оюм боюнча акылдуу адам. Мисалы үчүн мен өзүмдү эми акылдуумун деп айта албайм, бирок ошол акылдуу бололу деп аракет кылып жүрөбүз биз делечи. Баягы турмуш курганда бир үй бүлөгө бүлө болуп барган соң жолдошумдун жанында акылдуу болоюн, кайненемдин жанында акылдуу болуп, кичине айтканын угуп деген сыяктуучу. Анан буну эмнеге айтып атам мен? Кайрадан эле Эркин агайыма кайрыла турган болсок, бизге мынтип үйрөтчү. Силер идиш жууган жана губка бар го дечү. Ошол болушуңар керек дечү. Жаман комментарий болсо да, жакшы болсо дагы сиңире бергиле. Ошондон сабак аласыңар дечү да. Биз ошону үйрөндүк да. Мисалы үчүн азыр сиз мага Тазим боёнгонуң жаккан жок, же болбосо чачыңды башкача кылып алсаң болмок деп баягы мырза болуп айтсаңыз, сиздин көзүңүзчө кабыл албашы мүмкүн. Бирок моюнга алыш керек. Ар бир адам үйүнө барып, ошол айткан адамдын сөзүн ойлонот. Ойлонот, кабыл алат, баары бир деле түбүндө кабыл алат. Ошондуктан мен ойлойм да, ошол нерсенин баардыгын бой көтөрүп, анан чочуңдап, шыкшыңдабай эле кандай адам, ишенесизби, мага кичүү, менден 5-6 жаш кичүү бала дагы жаман нерсе айтса да, жакшы нерсе айтса дагы кабыл алам. Үйгө барып сөзсүз түрдө ошону ойлоном. Балким чын эле депчи. Сырт көзгө көбүрөөк билинет да. Биз өзүбүзгө окуш болуп көрүнө беребиз. Баягы, мисалы, мен сизди сырттан көрүп, мунуңуз мындай, мунуңуз тигиндей деп айтсам, бул сизге акылдуу болсоңуз плюска айланыш керек деп ойлойм. Негизи баягы жашоону жаркырата жашагыла деген сөз башка, анан жаркыратып жашаган башка да. Сиз ошол жаркыратып жашагандардын катарын толуктайсыз. Өтө ачыкча мактаган болбойм, болгондой эле айттым да. Чындыгында мүнөзү ушундай кыз. Анан үйдөлөр, качан турмушка деген суроолор башталдыбы? Качан турмушка деген жок, качан турмушка деген суроо эмес. Туурасы билесизби кандай болот? Кызым турмушка чык деген туура да. Качан деп бир нерсени доолап сурап аткан бул туура эмес. Бул баарыбызга эле сабак болсун. Мен кийин ойлонуп көрсөм, суроо бери бергендечи, эми мен деле жооп бере албайм да. Кудайдын буйруганы болот. Кудай берген күнү болот да. Мисалы, антип деле 100 киши бир суроо берсе, 100-өөнө тең бирдей эме жооп бере берген деле неприятно. Турмушка чык деп, наоборот, акыл айтып айтса сону. Азыр биздин замандаштар, биз курактуулар негизи балдар деле, кыздар деле шашпай эле мындай. Шашпай турмуш куруп калышпадыбы? Менден деле бир 20 чакта дос балам үйлөнө элек. Кыздарыбыздан деле бар турмушка чыга электер. Бул жакшы эле көрүнүш болуп калды. Бирок сиз айткандай бардыгына эле ушул суроо күнүнө бир 100 жолу тийип турат. Качан турмушка чыгасың? Качан үйлөнөсүң? Качан турмушка чыгасың? Биздики ар дайым тасмал үстүндө отурганда, баягы тамактанып бүткөндөн кийин бата айтылат го. Бата айтмайын турбайбыз да. Анан бата айтып атканда качан турмушка чыгасың эмес. Баягы кулакка акырын куюп коймой деген биздин үйдө закон да. Мындай бата берип атып эле кадимкидей эле баягы дасторконубуз жакшылыкка жайылсын, тиги бу эметип айтып эле анан ошол Тазим кызым, мисалы үчүн Айда кызым жакшы өздөрүнүн татыктуу мырзага турмушка чыксын деди. Бүттү. Качан чыгасың дегендей эле тиет да. Ооба. Анан ошентип эле куйган туурабы деп ойлойм да. Жакшы. Суроо бергенден көрө. Ооба. Баягы жашоодо мындай бир нерсени кылып алып өкүнгөнүңүз? Эң чоң өкүнгөнүм баягы окуп жүргөн кездери, кичинекей кезде апам менен айтышып алган учурларды чындыгында өкүнөм азыр. Азыр өкүнөсүз? Айтышып дагы эмес, апа деп монтип же уф деп алгандарды аябай өкүнөм, ишенесизби? Мен азыр ойлоп көрсөм, ошол уф деген сөзүм менен, ошол бир жолу баягы катуу айтып алганым менен апамдын как будто бир жылдык өмүрүн алып койгондой сезилет да магачы. Ошондон мен чындап өкүнөм. Анан азыр таптакыр катуу айтпаганга, таптакыр каяш айтпаганга аябай аракеттенем. Билем, оор, бирок кыйын го. Анткени эмоционалдуу болосуң, тем более актриса болгондон кийин бат ыйлайбайсың, бат кыйкырышың мүмкүн, же болбосо досторуң менен жүргөндө бирөө жиниң этсе сөгүбүшүң мүмкүн мисалы. Бирок апамма келгенде азыр чындыгында чоңоюп турмун деп ойлоп коем да. Окуп жүргөндө бир нерсе жакпай койсо кагып, силкип, кабагыңды бүркөйүп ушинтип ичимин. Азыр
азыр тазим ушул жерден ушул окуяны жут да, унут дейм да. Өзүңүз өзүңүз тарбиялайсыз. Жутуп кой дейм азыр. Апаң унчукпа, жут, болду, оозуң жап дейм да, кыскасын айтканда. Тазим деп ким койду эле атыңызды? Сансыра. Апакемдин 6 эжеси бар. Ошол өзүнөн кичүү 2 сиңдиси, анан калгандары эжекелери. Эң улуу 3 тайэжем бар. Самикан, Жүзүмкан, Сурмакан деген. Анан үчөө тең мугалим болгон. Убагында азыр 70-тен ашып калышты. Анан үчүнчүсү, ошол мугалимдердин үчүнчүсү Сурмакан деген мугалим эжекем бар. Тайэжем. Баары менен эжеке деп сүйлөшөм, сен деп эркелейм, сиз деп эркелейм, каалаганымды эркелейм, бөпөлөтүп эркелетишет да. Анан ошол эжекем сабак өтүп аткан өзүнүн кабинетинде мугалимдерге таазим деген жазуусу бар, сүрөтү бар азыркыга чейин керек болсо. Анан атам кызымдын атын Мадина коем дептир. Демек сиздин атыңыз Мадина болуп Мадина алмак экен. Анан апам жактырбай, жок. Майрамбек Осмоновбу? Же таятаңызбы? Мадина. Атам. Ким атаңыз? Таята менен атанын айырмасын билесизби? Майрам Осмонов да ошондо. Ооба, Мадина коебуз дейт. Анан мен апам айтат, жок, дагы ойлонолу деп, анан ошентип кыз атын ойлонуштуралы деп атышып, анан ошол тайэжем Тазим деген өтө жакшы ат. Тазим деген мааниси терең. Сенин кызыңа Тазим этишсин, өзүңдүн кызың дагы Тазим эткенди билсин деп, анан Тазим деп ошол мен тайэжем койгон да. Анан элдин баарына жагыптыр да ошол. Мага да жагат да, бирок сейрек кездешчү аттар. Мырзаларда да көп. Сейрек кездешет, бирок көбүнчө мырзаларда. Көбүнчө мырзаларда. Балким ушул баягы атыңыздын да бир аз ушундай таанымал болушуңузга тиешеси болушу мүмкүн, анткени чындыгында Тазимге Тазим кылабыз. Ушундай сон маегибизде соңуна чыгып бараткан кезде, анан сөзсүз түрдө мен жана айтып өткөм, ырчы деп же. Азыр ырдатабыз. Койгулачы. Бир күн. Көптөн бери ырдай элекмин. Акырын ушундай жыйынтыктагым келген, анткени бир чыгарма менен жыйынтыктайбыз. Кайсыл чыгарманы? Шашпай эле даярдансаңыз болот. Могул жерден кыркып туруп, азыр могул жерден кошкондо сонун ырдатылат. Атакемдин ыры сезим. Мен башынан эскертип коеюн да. Тазим Үмүталынын аткаруусунда Майрамбек Осмоновдун Сезим чыгармасы, тагыраак айтканда атасынын чыгармасын кызы силерге аткарып берет. Инстаграмда дагы бар булар негизи. Бүгүн мен сени эстедим, жолуксам айтып берем себептерин. Жаштыгым кеткечекти, өмүрүм өткөчөктү. Бул сезим аласудай керек дедим. Бул сезим, бул сезим, бул сезим аласудай керек дедим. Өрттөдүң жүрөгүмдүн бары жогун, жолу бары кантип аны дарылоонун. Айыкпайм башкалардан, жок калды башкаргам. Билемин сенден бөлөк дары жогун, билемин, билемин, билемин сенден бөлөк дары жогун. Ой. Аябай сон. Чын эле эмне ырчы болуп чыкпайсыз? Бирок үнүм бүтөлүп калыптыр, сезилди. Жок, сон сезилди. Ырдап чыгабыз, эми баягы эме деп айтылат го. Кайсыл тарапты кыла алсаң, ошол тарапты баягы иштей бер, баштай бер дейт го. Мен ушул нерсеге кошулбайм негизи. Фокус
бир жерде болуш керек. Мисалы, камера деле азыр мени карап атат, бирок фокус мага алып атат, сизди ала албайт да. Мисалы, туура, ошол сыяктуу эле багыт бир жака болуш керек. Азыркы учурда мен дагы тасмаларда башка каармандарды ойной турчу тасмаларым али көп, буюрса. Өтө бир сонун сапаттуу байкадым сизден. Эптеп, септеп деген нерсе жок экен, а? Эптеп септеп акча табыш керек, эптеп септеп ырдап калыш керек эмес да. Мисалы үчүн караңыз, мен азыр тасмаларды тартылып аябай көп акча топтодум дейли. Мен ошол нерсеге укмуш клип тартайын, мисалы үчүн, анан экинчи клипти кайсы акчага тартам? Мисалы, экинчи клипим биринчи клиптен аябай эле төмөн болуп калат. Ал нерсенин мага кереги жок. Мен качан гана өзүмдүн ордумду таап, сиз айткандай бир бизнес ачам балким, өзүмдүн кинодо дагы жакшы каармандарды ойноп, дагы башка каармандарды ойноп, өзүмдүн ордумду тапкан соң, анан буюрса болочок жолдошум дейли, ырдаганга макулмун, актриса болгонго каршымын деп да калышым мүмкүн да, туурабы? Ошондуктан бул жакты бүтүрүп, акырындан бүтүрүп эмес, эми баягы бир жаат кылып алып кетип, андан кийин ырчылыкка өтсөк, анан ырчылык өзүнүн нугу менен кетеби дейм да. Демек алдыда ырчы болосуз. Сөзсүз түрдө Кудай буйрса. Үмүталы Кудай ырчы деп чакыртабыз. Кудай буйрук койсо. Тазим Үмүталы актриса эмес, Тазим Үмүталы ырчы. Актриса ырчы. Ырчы деп ырчыны биринчи айтты. Сон тойлордо кызмат кылып калам го балким. Кызматташып калабыз. Тойлордо эме би деле бар. Бийчи да бар. Бийчи, ырчы, жаржарчы деген ошо команда биз болобуз, тамаша. Жаржарчыбы? Сиздин тиги тамашаңыздан дагы тамаша дегениңиз бат болду да. Тамашаны айтып бүт элек деле. Ушундай тамашакөй адамдар көп жага бербейт негизи. Тамашаны айтып, убакыт өткөндөн кийин аны тамашага өтүш керек да. Айтып бүт эле тамаша дейсиз го, дем алып элек деле. Аябай шашылышпа. Ошо тамаша болуп чыгат. Эми окшош да. Шашпай айтсам болот экен. Сон аябай жагымдуу маек болду. Чындыгында биздин көрүүчү, сиз биздин 3-чү адам болдуңуз, биз менен чогуу маектешкен. 3-чү бул өтө сонун. Бог любит троицу. Тазима Үмүталы, Тазим Үмүталы. Тазим, ошону атын тактап коелучу болбой калды. Тазим Үмүталы, туурабы? Үмүталы. Тазимде дагы Үмүталы дагы. Алы. Тазим Үмүталы. Мындай деле кылсаңыз болот Инстаграмдагыдай. Үмүталы, Тазим, Осмон, Теги. Кыргызча нукура узун ат. Үмүталы, Тазим, Осмон, Теги. Мына ушундай жагымдуу маек куруп берген биздин бүгүнкү коногубуз. Аябай бүгүнкү мага чындыгынан маек жакты. Мен сизди көп мактаган жокмун, болгондой айттым. Сиз да анан ушундай жаркылдап жүрө бериңиз. Ар бир замандын өзүнүн бир баатыр кыздары болот. Ушул биздин замандын баатыр кызы сиз окшойсуз. Ушул жактан катуу кеттиңиз, бирок кабыл алдым. Бул тамаша болчу, мына шашпай айтып көрдүңүзбү? Окшош да. Баатыр болуш деле оңой эмес эмне? Бүгүнкү маегибиздин коногу Үмүталы, Тазим, Осмон Тегин актриса, бийчи жана ошондой эле болочоктогу директор, болочоктогу ырчы, болочоктогу жубай, кыскасы кыргыздын мыктысы болду. Терең ыраазычылык билдиребиз, сизге эркин микрофон. Интервьюга чакырганыңызга рахмат. Көп жерден эле көрүшүп жүрөбүз, бирок биринчи жолу ошентип жолугуп жакшы маек куруп атабыз. Эң негизгиси чыгармачылыкта жолубуз бир болсун. Мен ошону эле каалайм бизге. Көрүшкөн жерден ар дайым жылмайып көрүшөлү, ар дайым жакшы премьераларда көрүшөлү, анан ошол кадр сыртындагы дагы жигиттерге чыгармачылык ийгилик. Жаштар өсө берсин, эң негизгиси. Бири-бирибизге болгон көрө албастык болбосун, бири-бирибизге болгон ич таарлык болбосун. Анан эң негизгиси чыгармачылыкта ар бирөөбүз бири-бирибизди сыйлашып өтөлү. Ошол, анан Кудайым аманчылык берсе, буюрса чыгармачылыкта сиз айткандай баатырлар жаратып аткан кадамдарга бара берели биз да.